Эл ичинде катылган таланттардын өнөрлөрү айтылуу Карагой жайлоосунда жаңырды. Жарым кылым ашык жашаган ыр сынагынын шартында ыргесе кимге сунулса, ошол адам ыр бийже өнөрүн көрсөтүп жооп берүүдө. Баракелде дейли, аганын ырышаң экен, азыр сунат кесени, ал адам кандай жан экен деп карап турсак, дагы да болсо ноокаттын Кыргыз ата айымдары тобуна колубуздагы ыр кеседи арнаган кезде. Келиңиздер. Кызыгы бул саамда ыр сынагында өнөрпоздор бири-бирине сунган ыркесе мындан 40 жыл мурдагы ыркеседе сунулган. Анткени аны ошондогу Ош студиясы бүгүнкү Элдик каналдын сыр сандыгында сакталган. Ошол кезде тартылган ыркесенин режиссеру Мейманбек Касымов кармаган бул ыркесе бүгүн Карагойдо кайра сунулду. Мына 1977-жылы редактор Мамрин Жанып агабыз баштаган ыркесе кайрадан ошо Ош ЛТРдин түпкүлүгү негизги башаты болгон Ош телевидениесине баштаган ыркесе ЛТРде кайрадан жаңырып отурат. Биз ага кубанабыз албетте. Ошол ыркесинин мындан кийинки башка областтарда да кеңири таралып, элдин алдын мына биздин ушул көрсөтүү аркылуу элдин маанайы жарык болуп, жакшынакай болуп уланып кетишин каалайм. Элдик канал 40 жылдан соң кайра элге алып чыгып жаткан ыркесе бул жолу Ош облусунун аймактарынын калкынын катышуусунда тартылды. Бул жолу ноокаттын карапайым калкы ырдап бийлеп бири-бирине ыркесе сунуп талкынаба Аска тоолуу Карагой жайлоосунда чер жазды. Ыр жарышын улуттук оюндар кол өнөрчүлөр коштоду. Бардыгыбыз ушундай көңүлүбүздөр майрамдагыдай жакшы болсун. Энелер, заманыбыз тынч болсун. Областтык ыркесе өтүп атат. Жакшы маанайларыбыз жакшы, концерттер жакшы болуп атат. Бала чака баары, эли журт бардыгыбыз көргөнү келдик. Жакшы күн ачык. Бул бизге ай сайын өтүп турган болсо дагы боло берет, бизге бул жагып атат. Белгилүү элге бай эмгек сиңирген эл артисттери же башка таанымал инсандар катышпайт. Кадимки карапайым калк элдин ичинде дыйкан, биздин дарыгерлер, мугалимдер же болбосо жөн эле бир айдоочу болобу, жөнөкөй эле бир тоок оюнунда койду жаңыртып, кой кайтарып, же болбосо баягы кетменди көтөрүп, суу буруп жүргөн кадимки карапайым калктын ичиндеги өнөр ээлери катышат да. Жакшы жолду улаган, көңүл жаркып, ишиңерге кубанам. Ыргесеңер дайым турсун сунулуп, ырдан дайым кубат алсын бул аалам. Ыркесе кайра эл араларын уккан Анаш Кадырова кубанычын жашыра албай, ЛТР аркылуу көрүүчүлөргө кайрылат. Анткени өткөн доордун 77-жылдары көгүлтүр экранга элди тарткан эң көрүндүү көрсөтүү ыркесени алып баруучусу болгон. Айтымында дал ушул ыркесе эл ичинде катылып жаткан ондогон таланттарды ойготкон. Мына ушул күнгө чейин ыркесенин аты өчкөн жок. Ыркесе ушу элдин жүрөгүндө калды. Анан айтайын дегеним, ушул ыркесе аркылуу миңдеген таланттар, жүздөгөн таланттар өзүнүн көрүүчүлөрүн тапты. Мисалга айтып кетсем, мына Саламат Садыкова ушул ыркесе аркылуу биринчи элдин жүрөгүнө түнөк тапкан. Ошентип жүрүп отуруп, мына эл артисти болуп, даңазасы далайга кетип отурат. Эми мындайларды айтсам бир топ. Чыныгы ыркеседен таланттар ачылган, өздөрүнүн чыгармачылыгын өркүндөткөн жаштар өсүп чыкты. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы кайра жандаткан ыркесе алдыда жалпы Кыргызстандын 7 аймагын 2 шаарын кыдырат. Бир аймак экинчисине ыркесени сунуп, 7 облусту 2 шаарда айланып, жыйынтыгы жыл соңунда чыгарылат. Бул аймактарды Кыргыз Республикасынын президенти жарлыгы менен чыккан аймактарды өнүктүрүүдөгү маданий иш-чараларды жайылтуу, аймактардагы элдердин биримдигин бириктирүү багытын көздөйт да. Ошондуктан биз ушул жылдын акырына чейин ыркесенин гала концертин Бишкекте өткөрөбүз деп турабыз. 3 орундан тура турган сыйлыктык даражаларды даярдап атабыз. Кудай буюрса, анын баардыгын ошол жылдын акырында көрүүгө болот. Аймактарды өнүктүрүү жылында кайра өрө алган ыркесе сынагы Ош облусунун элинен Талас облусуна өткөрүп берди. Ноокат районунда тартылган ыркесе 22 май күнү саат 22:00 эфирге чыгат. Айтсак, ыркесе сынагы мындан 40 жыл мурун 1977-жылы Ош студиясы аркылуу эфирге чыгып, Кыргызстан түгүл бүт Орто Азия көрүүчүлөрү кызыгып көрсө, эми Элдик канал ЛТР аркылуу дүйнөнүн 60тан ашуун өлкөсүнүн көрүүчүлөрүнө тартууланат. Самара Асанова, Медин Ибраимов, ЛТР, Ош облусу.